Мен дайым айтам, кыздарыңарга бергиле, карындаштарыңарга бергиле. Кара, аларды караш керек. Мейли бай болсо делечи, мындай бай жаргеттер ундурушка чыкты. Субханалла, ошондой болсо делечи, акырын кезде чөнтөгүнө 1000 сом, 10 сом, мисалы $100 салып койгула. Ана балким ошол үйдө барганда балким күйөөсү сараңдыр, кайненеси сараңдыр. Балким ошол кичине бир мындай бир бирөөдөн сурагандан тартынчаак кыздыр. Анан өзүң берип койсоң, мындай көңүлдүү мындай бир нерсе короткондо да мындай коротула тургандай кылып койгула. Эгерде мына карындаштарыңар болсо, эжеңер бар болсочу, аларды субхана колдон келсе оокат кылдырбагыла, иштетпегиң аракет кылла. Эгерде иштете турган болсо, эң жеңил жумушун берип туруп, анан эң көп акчаны төлөгүлө. Чын. Анткенсе кыздан, карындашыңан, эжеңен өткөн сага күйө турган эч ким болбойт. Бардыр балким баягы жана кээ бир кимде акыл тайкылар болушу мүмкүн. Бирок кыздардын 99,9%чы дайыма бөбөгүм, анан байкем, анан атам деп жүрүтөт. Ушундай. Ошон кыздарга исламдагы орду асмандагы жылдыз кандай эле, бу асманды кооздоп тургандай элечи, сенин бактылуу болушуңа, сенин жакшылыгыңдын бардыгын тең кооздоп турган кыз болот. Ушундай нерсе. Кызыңарды сөгөрдөн мурда, же болсо кыз эмес, балдарыңарды сөгөрдөн мурда, кызды чыгарып койгула тияка. Аялың урушардан мурда кызыңды бияка чыгарып кой, акырын чыгарып кой дагы, машалла, анын урушот. Бирок кызың көрбөсүн. Кызың бир да жолу сен ушу жаман нерсеңди көрбөсүн. Түшүнүктүбү? Мына ушундай. Ошондон кээ бир ушундай бир акмакчылык кылгандарга менин жообум ушундай. Кудайдан жетсин, Кудайым аны өзү колдосун. Өзү өтө оор нерсе. Түшүнүктүү болдубу? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, кыздарыңарга дейт, карындаштарыңарга, кыз туугандарыңарга бергиле дейт. Эгерде алар дейт да, мындай жокчулук жашаса, аларды байыткыла. Эгерде субхана ошол жокчулуктан чыккандан кийинчи, эгер же болсо күйөөсүнөн ажырап калсын, күйөөсү өлүп калсын, же болсо күйөөсү субхан талак берип кетирген болсо, ошол жем пендер менен кошо нафакасы мына ушул сиз менен биздин мойнубузда болот дагы эле. Алла алып таштабайт аны. Ал сенин үйүңдө болуп туруш керек болот. Бар, эмне кылайын эми? Муну мен бакмак белем, тур деген болбойт. Кээ бирлериңер аялдарыңар, субхана эмне экен, сен өзүңөр силердин эмелериң эжеңерге, кыз бир туугандарга кол салбасын. Дайым айткыла, бул болбойт, ал менин тууганым деп тургула. Түшүнүктүбү? Анткенсе ал аяр. Мындай күйөөдөн чыгып келсе деле, колунда бар болсо делечи, болду. Мындай стресстеги болуп эсептелет. Демек аны пайгамбар ушундай айткан да, күйөөдөн чыгып келсе дагы дейт. Эр өлүп калса дагы нафакасы эркектин мойнунда болот дагы эле. Унутпаш керек муну. Түшүнүктүбү? Өтөнчө айлагыла. Кыздар бул нур, кыздар береке.